Саламаттарбы, урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары, урматтуу изилдегичилер. Мен 7 мүнөттүн ичинде колуман келишинче экономика жөнүндө сүйлөп кеткенге аракет кылам. Албетте 7 мүнөткө батыр эле, бирок орточо статистикалык талапка жооп берген, Кыргызстандыкка ылайыкташтырылган үздүктөр маалыматтар сизге берилет. Темабыз экономика. Кандай маселелер бар, алардын келип чыккан себептери эмнелер жана аларды чечүү жолдору кайсылар? Баарыбыз экономика деп келебиз, бирок экономиканын аныктамасынан баштадык. Анткени англисчеде айтылып, shift of meaning депчи, жана маанисин башка жака буруп жибердик да, ошондуктан аныктамага токтолуп алсак, могу аныктама кийинки слайдыбызда экономика деген эмне? Кыскача сөзүн айтканда, кыска нуска. Бир өлкөдө бар болгон чектелүү ресурстарды ошол өлкөдө жашап жаткан калкка адилеттүү түрдө жетиштирүүнү, ошолордун муктаждыктарын канааттандыра турган абалда жеткирүүнү изилдеген илим. Приоритеттүү түрдө эми адамдардын муктаждыктары көп болот, бирок адамдардын муктаждыктарын приоритеттүү түрдө Конституцияда эмне деп жазылган? Конституцияда биздин өлкө социалдык мамлекет, биздин Кыргызстаныбыз. Ал жерде эмнелер айтылган? Мамлекет үй менен, акысыз билим менен камсыздууларга милдеттүү, мисалы ошолорду приоритеттүү деп айтып кетсек болот. Өзүңүздөр билесиздер, экономиканы эмне кереги бар деп айта албайбыз. Экономика эмне үчүн маанилүү? Анткени экономика психология болобу, социология болобу, география, саясат, экономика баардык илимдер менен тыгыз байланышкан да. Мисалы, кайсы гана тармактарга барбайлы, кайсы министрликке барбайлы, баардык жерге барсак, маселелер чечилбей атат деп айтылат. Маселелер эмне үчүн чечилбей атат деп сурасак, акча жок дейт. Ошон үчүн мына демократиянын ичинде биздин түбөлүктүү көйгөйгө айланып барат да. Анан көптөгөн жарандарыбыз анча-мынча иштерге аралашып калып атышат, коррупцияга аралашып. Анан эмне үчүн барып атасыз десе, маянам жетишпейт дейт. Жаңы эле акча жетишпейт, акча жок, маянам жетишпейт. Ошондуктан экономикасы кубаттуу болгон өлкөлөрдө гана башка тармактарда өнүгөт да. Мындайча айтканда, кыска айтканда, нан болсо ырдак болот. Анан экономика эмне үчүн маанилүү? Биз экономикалык кубаттуулуктан сөз кыла албайбыз, эгер ал жерде адилеттүү башкаруу болбосо. Көз карандысыздыктан сөз кыла албайбыз. Мисалы, эгемендүү өлкөбүз деп жар салып мактана албайбыз, эгерде экономикалык көз карандысыздыгыбыз, экономикалык кубаттуулугубуз болбосо. Ошондуктан экономикалык кубаттуулук бир өлкөнүн чыныгы эгемендүүлүгүн аныктайт. Анан экономикалык коопсуздук жана экономикалык өнүгүү бул мамлекеттүүлүктүн пайдалуу да. Ошон үчүн экономикага маани беришибиз керек. Өзүңүздөр билесиздер, макроэкономикалык көрсөткүчтөр бир канча параметрлер менен аныкталат. Айта кетсек, улуттук өнүм, накта улуттук өнүм, ички дүң өнүм, жумушсуздук жана инфляция, мамлекеттик бюджеттин абалы жана экономикалык өсүүнүн темптери. Эми бул жерде биз көбүнчө ички дүң өнүм деп үчүнчүсүн эске алып келебиз. Анткени Кыргызстандын башка өлкөлөрдө, Кыргызстан резиденттери башка өлкөлөрдөгү өндүрүштөрү артынча өнүгөрөк да. Мисалы, кубаттуу өлкөлөр башка жактарга барып ишкана ачып, анан ошол жактагы тапкан акчаларын башка эске алса болот, бирок бизде ал деңгээлге жетербиз. Ошондуктан үчүнчү параметр деп баштасак болот. Бир өлкөдөгү резиденттердин жана резидент болбогондордун өндүргөн тейлөөсү жана буюмдары бир жылдын ичинде. Кыргызстан 1990-жылдан берки ички дүң өнүмүн номиналдуу жагынан алып карасак, 90-жылдардан баштап
мына 18 жылы 8 миллиард долларға жетиптир ички дүң өнүм. Ошондуктан биз муну жетиштүү эмес, биз ошону карап көрсөк, албетте бул 8 миллиард доллар Кыргызстан экономикасынын жетиштүү эмес. Кийинки параметрибиз жумушсуздук. Мисалы Кыргызстанда айтылып келет, жумушсуздук азайып атат. Мисалы 2017 жылы 6,9-га түшүптүр. Албетте мына жерде көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч албетте чындыкты чагылдырбайт. Анткени өлкөлөр менен салыштырып көрсөк, ошол өлкөлөр ичинде жумушсуздугу эң жогору болгон өлкө Кыргызстан экен. ИЧинде. Анан мен өзүмдүн эсебим боюнча реалдуу жумушсуздук 28%га чыгып кетиптир. Кантип эсептегенин айтып берейин. Биздин өлкөдө 6,4 миңге жакын азыр халкыбыз бар. Анын ичинен 2,176,000 18 жашка чейинкилер. Билесиздер, жашы жетелектердин жумушка барып иштесине күй салынган, билесиздер. Ошон үчүн аларды чыгарабыз. Бирок алардын ичинен 9-ду бүтүрүп алып эле 16, 17, 18 жашта иштеп жүргөндөр бар. Бирок биз өкмөткө жардам берели деп буларды эске албай эле коелу. Анын ичинен 650,000 пенсионер бар. Аларды дагы иштебей атат деп кабыл алдык. Өкмөттүн эсеби жеңил болсун. Албетте 40-45 жашта органдарда иштеп пенсияга эрте чыгып алдык, бирок дагы иштеп жүргөндөр бар. Биз болсо аларды иштебей атат деп кабыл алалы, 650,000 чыгаралы. 132,000 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар экен. Аларды дагы көп жерде жумушка алышпайт, бирок мыйзам боюнча алыш керек. Биз аларды да кол албайт деп эсептейли. Ошол эле кезде жогорку окуу жайда жана орто окуу жайларда окуп аткан 200 миңге жакын студенттерибиз бар. Аларды деле арасынан иштегендер бар да. Бирок биз өкмөткө жардам берели деп аларды да эсептен чыгарып койдук. Ошондо бар чыгарганыбызда 3,242,000 жараныбыз калып атат. Жумушка жарамдуу. Өкмөттүн эсебине келсек, өкмөттө мындай деп айткан, экономикалык жактан активдүү жарандарыбыз 2,525,000 деп айтып атат. Расмий түрдө. Анан катталган жумушсуздар болгондо 70,000 экен. Мен эсептеп чыктым, ошол жумушсуз жүргөндөрдү ошол 3,242,000 бөлүп бергенде бизде 28%, мисалы Россияда, Казакстанда ар жерде иштеп келаткан жарандарыбыз да кошпойт, себеби алар Кыргызстанда жумушсуз болуп эсептелет. Ошондо биздин жумушсуздук 28%га жетип калып атат. Анан дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 500 миңге жакын чет өлкөлүк иштеп атат экен, жашап иштеп жүрөт экен. 500 миң, жарым миллион, элестетсеңиздер, бизден 1 миллиондон ашык жараныбыз чет өлкөдө иштеп жүрсө, булар келип алып турганда биздин жумуш орундарыбызды талашып атыптыр. Мисалы айтып кетейин. Бүгүнкү күндө 50 сомго жасалып тигилип аткан нерселерди булар алып алып туруп 25 сом, 20 сомго да тигип берет экен. Ошондуктан бизге келип алып Вьетнамдар иштеп атат, өзбектер келип алып иштеп атат, кытайлар келип алып атат. Ошон үчүн эмгек рыногун сактап калышыбыз керек. Бул социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигине эскертүү да. Анан кийинки параметрибиз инфляция канааттандырарлык. Албетте 90-жылдардагыдай 1000%га чыгып кеткен эмес. Туруктуу десек болот. Экономиканын өнүгүшүнө ыңгайлуу шарт берген. Кийинки параметрибиз бюджет. Кийинки параметрибиз бюджет. Бюджет боюнча 10 миллиард доллар, 10 миллиард сомдук таңдыстырыбыз бар. Бирок мунун аткарышы быйыл кыйынга туруп атат. Анткени жарым жылдын ичинде эле 4,5 миллион сомго жакын азыраак салык топтолду. Анан мугалимдердин маяналарын 30%га көтөрөбүз деп атат. Бирок 30%га кантип көтөрөт? Себеби акыркы чейректе 2 миллиард сом керектелет экен. Анысы деле 10 миллиард сомдук таңдыстырып турат. Ага кошулуп 5 миллиардка жакын акча дагы таңдыстырып болуп атат. Каражаттын булагы каякта? 2 миллиардка жакын табабыз. Анан азыр келсек, азыр
ишкерлерден 3-5 ай алдын ала салықты топтап алышат. Бул дагы мыйзамга туура келбеген нерсе. Тышкы карызыбыз бүгүнкү күндө 4 миллиард 464 миллион доллар, 4 миллиард 464 миллион доллар. Анын 47%-ын, 45-47%-ын Кытайга түсөт, ал 1 миллиард 790. Тышкы карызыбыз Кытайдын алдында 2010 жылдан кийин чукул түрдө өсүп кеткен. Кошуналардан эч качан карыз албашыбыз керек. Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, Тажикстан болобу, эч кошуналардан карыз албашыбыз керек. Себеби экономикалык коопсуздук биринчи орунда болуш керек. ЭЭПтеги биздин өнөктөштөрдү табысталыш керек дедик. ЭЭПтеги биздин ордубуз кандай экен? Армениядан дагы кийин акыркы орунда турат экенбиз. Үчүнчү өлкөлөр менен болгон экспорт импорттогу төмөн даражаларда экенбиз. Дүйнөдөгү ордубуз Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча 147 орунда экенбиз. 2018 жылы маалыматы. Дүйнөлүк киши башына түшкөн орточо ички дүнгөнү 11 миң доллардан ашык болсо, биздики 1 миң 200 доллардан аран ашат экен. Ошондуктан биз дүйнөнүн орточо эсебине жетиш үчүн жок дегенде ушул турушубуз менен 10 эсе өсүшүбүз керек экен. Экономиканын структурасы, түзүмү могул жерде өзүңүзгө көрүп атсак, бизде эч өзгөрбөй эле келатат. Плюс минус ошондой эле. Көрүп атсак, өндүрүш ошол эле тейлөө, курулуш, айыл чарбасы. Мындайча айтканда, өткөн 40 жылкы отчетторду алып келгиле, кичине өзгөртүп берип коелу деген. Кийинки. Тышкы соода балансыбызда өзүңүздөр көрүп атсак, тышкы соода жүгүртүүбүз 7 миллиард 2012 жылдан баштап көрсөткүчтөргө келиптир. Жылда көзүңүздөргө урунтуучу болгон жери могу соода балансындагы отрицательный сальдо деп коет, тескери сальдо. Бизден жылда 3 миллиард 600 ушул акчалар чыгып кеткен. Бул акчалар кайдан чыгып атат? Биздин экспортубузга караганда импортубуз көп болуп атат, импорт кылыш үчүн акча керек. Акчаны кайдан таап атабыз? Ошол мигранттардан келген акчалардын баарын ошол жака кайра чыгарып жиберип атабыз. Биз жок дегенде балансты сакташыбыз керек. Импорт менен экспорт бири-биринин дал келиш керек, 50% болуш керек. А бизде болсо импорт көрүп атсак 74-75 ушундай пайыздарда экен. Албетте экспортубуз көбүрөөк болсо андан да жакшы. Көмүскөдө экономикабыз бүгүнкү күндө 24% өсөт деп расмий түрдө айтып атышат, бирок чыныгы жүзүндө 60-70% өсөт. Өндүрүш таапкандаштыкты түзүш үчүн биздин товарларыбыз арзан болуш керек, пайыз, үстөк пайыздар арзан болуш керек. Биз 40-45% эффективдүү пайыздар менен насыя алсак, өндүрүшүбүз, өндүргөн товарыбыздан катандашып турат дүйнөдө. Мисалы, Германияда 1%, 2%. А биздики болсо 40-45% болуп атат. Биз башында эле алыптаганда эле биздин товарыбыз кымбат болуп атат. Ошондуктан аталыштыкты түзө албайбыз. Анан могу жерде айтып келе турган дагы бир нерсе бар. Коммерциялык банктар менен микрокредит компаниялар бүгүнкү күндө биздин каныбызды сорап аткан жаман көрүнүш да. Анткени булардын бир жылдык кирешеси 32 миллиард сом экен. А Кыргызстандын өсүүсү бир жылда 3,5% болуп атат. 3,5%ды биздин ички өнүмдөн ичине салыштырып келгенде 19-20 миллиард сом гана киреше таап атат да өлкөбүз. А булардын банктардын тапкан акчалары мына 32 миллиард. Мындай жакта биз заманбап кулчулук системасында жашап атабыз. Ыктыярдуу кулбуз да. Инвестициялар боюнча кыскача айтып кете турган жерим, биз Кытайларды, түрктөрдү, орустарды, америкалыктарды жамандашдын ордуна биринчи кезекте өзүбүздүн ошо келишимдерди түзүп берип аткан кишилер бар го, ошолордун жоопкерчилигин карашыбыз керек. Биз өзүбүздү канчалык алданганга шарт түзүп берсек, бизди ошончолук алдашат. Ошон үчүн биз аларды күнөөлөрдөн мурда өзүбүздүн жоопкерчиликтүү кишилерди, чечим кабыл алуучулардын кылмыш жоопкерчилигин карашып чыгышыбыз керек. Кийинкиси, анан мисалдыктар айтып кетейин, кечиресиңер. Экономика жолдо чын тема экен. Мына, мисал боюнча күнтөрдү айтып кетели. Күнтөрдө Союз убагында 953 тонна алтын бар болгону тастыкталган, 953 тонна. А бүгүнкү күндө казып чыккан алтындар болгону 400 тонна экен. Дагы кече жакында айтылды, комиссия айтты, 100 тоннадай алтын калды депчи. Эми калган 453 тонна алтын каякта? Суралап турган суроо да. 453 тонна бүгүнкү күндүн эсеби менен 21 миллиард доллар бүтүп өткөн.
мынаке экономика мына жерде жатат. Жери боюнча да айтып кетели, мына кыскача. Жери боюнча да бул жерде кенен баяндамачылар айтып кетет, мен мисалы экономика тиешелүү жагынан айтайын. 5 миллиард доллар ал жерде алтын бар экен, Кыргызстандын өлчүндө. Мына түштүк жакта 70 миллион тонна алтын бар, неме, көмүр бар. 1 миллиарддан ашык басы бар, бирок анын 100% чет өлкөлүктөргө караштуу. Мындайча айтканда, өзүнүн байлыгына ээ болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эмне үчүн ээ боло албай атабыз? Анан сунуштарга келейин. Маселелердин баардыгын да бир жерде көрүп атам. Кадрдык компетенциянын жоктугу, кадрлардын начарлыгы. Сунуштарга өтөйүн. Биринчи сунушум. Оңой аткара турган бюджеттерди кабыл албашыбыз керек. Эптесеп эле аткарымдан оңой болсун деп кабыл албашыбыз керек. Формализмден алышпашыбыз керек да. Өкүлчүлүктөр, мисалы, айыл өкмөт болобу, Кыргыз Республикасынын аймактардагы өкүлчүлүктөрү айырмасы жок. Экинчи пункт, экономиканын түзүмү, структурасын жана көрүп кеттиңиздер, эч өзгөрбөйт. Ал жерде дагы карашыбыз керек. Жакшыртуу боюнча мындай радикалдуу жолдорду басышыбыз керек да. Үчүнчү сунуш, чукул түрдө кен байлыктар жана мамлекеттик мүлктөр боюнча инвентаризацияны жүргүзүшүбүз керек. Төртүнчү пункт, Кыргыз Республикасынын байлыктарды, кен байлыктарды иштетүү жөнүндө мыйзамына улуттук кызыкчылыкты коргой турган өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Бүгүнкү күндө улуттук кызыкчылык корголбогон үчүн биздин кен байлыктарыбызда Кыргызстандын үлүшү жок болуп калат. Бешинчи пункт, ушул улуттук кызыкчылыкты эске ала турган ошо мыйзамдарды кабыл алганга чейин биз чокул түрдө лицензияларды берүүнү токтотушубуз керек. Токтотуп, анан ушул убакка чейин берилген лицензиялар баарын келишимдерди карап чыгышыбыз керек. Кайсы жерде ката кетирдик, кайсы жери биздин улуттук кызыкчылыкка туура келбей атат. Бүтөйүн деп алып кетсеңиз. Алтынчы сунушум, өлкөбүздө артып жаткан жанагы тууганчылык, ипотезм, аке-өлкө, куда, бажа деген нерселерди токтотуп, мына меритократияга негизделген кадрдык саясатты жүргүзүшүбүз керек. Жетинчи айтканым бул экономикага тиешеси кээ түрдө бар. Анткени бизде бүгүнкү күндө элдер туура эмес саясат жүргүзсө деле, экономикалык саясатты туура эмес жүргүзүп келсе деле, биз аларды кайра эле шайлоодабыз. Анткени бизде шайлоо укугун колубуздан элдик бийлик болгон. Мисалы, бийликти булагы эл да, а элдин бийлигин алып коюшкан. Кантип алып койгон? Могу жерде айтылган, Конституцияда айтылган. Конституциянын экинчи беренесинин 4-чү пунктунда эл өзүнүн жетекчилерин, депутаттарды түз шайлайт деп айтылган. Бирок ошого каршы келген, могу жерде Текебаевдин мыйзамы бар, ал жерде партияларды шайлайт деп чыгарып койгон. Ошон үчүн биз эл өзүнүн депутаттарын, өкүлдөрүн түз шайлай албай, ошону кайтарышыбыз керек. Гүлжек мырза, жыйынтыктасак, анан жеке эмелерди Конституцияга каршы келген дагы бир мыйзам бар. Мисалы, бүгүнкү күндө 2,5 миллион жараныбыз шайлоо укугунан ажырап калган. 2,5 миллион. Биз ошолорду кантип ошолорго шайлоо укугун кайтарып беришибиз? Ушул талап анан акыркысы. Жалпы шайлоочулардын ичинен жарымдан бир киши көбүрөөк киши келсе, ана шайлоого катыша алыш керек. Шайлоо өттү деп эсептелиш керек деген норма киргизиш керек болчу. Бирок тилекке каршы бул азыр шайлоого эч ким келбей коюп 100 киши келип берсе деле шайлоо өттү деп эсептелет. Ошо 100 кишинин ичинен көпчүлүктү ким алса, ошол шайланды деп эсептелет. Ошол убактыңызга көп алып койдум, кечирим сурайм. Рахмат Гүлжек мырза.